Саламатсыздарбы, шаардыктар. Мына илгери биз дегенде жашчылыкта мына 2003-5 жылдары Ахунбаев көчөсү эң чоң трассалардын бири болчу. Азыр Кудайга шүгүр, заман өнүгүп, шаарыбыз өнүгүп, элдер көбөйүп, антип тыгын, пробка болуп аткан учуру. Бул көйгөй болуп калды бардыгыбызга. Акыркы күндөрү азыр жолугушууну уюштуруп аткан адамдар, саламатсыздарбы. Жолугушууну уюштуруп аткан адамдар саат 9-дан кийин эле жолугайлычы, билесиң го пробка деп, даже ушул адамдардын жашоо ритмине да ушул пробка таасирин тийгизе баштады. Эми бул убактылуу пробка, убактылуу нерсе дегенибиз менен бул жерде канчалаган адамдардын жашоо шартына өзүнүн салакасын тийгизбей койбойт. Биз макул чыдайлы, бирок биз деген эл аралык деңгээлде дагы ой жүгүртсөк, келген коноктор кандай акыбалда болот? Ошо инвестор күтөбүз го биз. Инвесторлор кандай акыбалда калат? Эгерде ушул эң чоң көчөлөрүбүздүн бири. Так эми сунуш бир көйгөйдү айтканда, биз ар дайым сунушу менен айтабыз. Чыгып алып эле анан сындап кирип кетсең, жанагы бир эл бузук кылганан дагы бир статьялар пайда болду го. Адамдардын оюн айтып койсо эле жакшылыкка алып барбаган. Сунушубуз мындай. Кече жакында билесиздер, жаңылыктардан көрсөңөр, президент Ысык көл территориясына мектептерди ачып баштады. Ушундан улам дагы бир жакшы идея да. Өзүңүздөр билесиздер, жайында мына шаарда пробка болбойт. Көпчүлүк студенттер жок болушу мүмкүн. Же көбүбүз көл жакка кетип калабыз, жайлоого кетип калабыз. Анан сентябрдан башталат. Ошол эле учурда көлдүн сезону бир жылына 12 ай иштебей, 2 ай иштеп, анан 10 ай жатабыз деген сөз бар го. Ушул нерсени бириктирип чогуу бүтүрүш үчүн мен ойлойм, ушул бүт университеттердин баарын Ысык көлдүн территориясына жылдырыш керек. Кантип стройка кылабыз эмес, ал жерде пансионаттар толтура. 2 ай иштеп, анан кийин дагы 10 ай күткөндөр, ошолорду ошол жерде калпалаш керек. Алардын финансовый жактан дагы сунушубуз, могу жердеги шаардагы университеттердин кеңселерин, аябай центрде жайгашкан, чоң, ошолорду деген бабамдыкка окшош ишкерлерге берсе, бат эле акча таба турган болуп коет. Супермаркет кылып берет, технопарк кылып берет. Анан ошол жерден түшкөн акчаны көлдөгү жайгашкан пансионаттарды арендага алышып, студенттерди ошол жерде окутса болот. Любой ата-эне үчүн баласы 5 жыл таза абада окуганы жакшы, чем мынантип Бишкекке келип алып, смог деген балебиз бар, билесиңер, андан сырткары жакшы көргөн балаңа шаар көрсөтпө дегендей бар го. Бул жерге келсе, түшкө чейин окуса, түштөн кийин мондой светофорлордо ТТПга түшөт, кечкурун дискотекага барат. Мына окшоп самокат деп тебишет. Көлдүн жээгинде самокат эми жашоонун агымы дечи, бирок бизде деген самокат деп атып көп жаш балдарды сүзүп алып атышат. Демек, пробканы азайтыш үчүн жок кыла албайбыз албетте. Өнүккөн өлкөлөрдө пробка проблема. Азайтыш үчүн бүт студенттерди, университеттерди көлгө которсок, көлдө жашагандарга да бул чоң пайда. Ошондо круглый год адам пайда болот да ал жерде. Канчалаган бир 100 миңден ашык студенттер болуп калса. Тураган Арбек Исхакович. Так, андан сырткары дагы бир жакшы баягында да бир жаңылыктардан көрүп аттык. Азыр кайсы министр болуп калды? Равшан Сабиров деген дагы айтып аткан. Жанагы реабилитационный центрлерди Бишкекке алып келип тыга бербей, Ошко бирди же көлгө бирди ачайлы депчи. Мына ушундай кишилердин идеясын колдош керек. Неге действительно могу жерде метр квадрат жетпей снос болуп бардыгыбыз тыгын болуп атсак, анан дагы бир колунан келген адамдар келип Бишкекке келип тыгыла бериш керек. Бул Бишкек албетте ишкерлер көп тыгылат, себеби бул жерде суусу бар, асфальт жолдору бар, электричествосы бар. Башка региондорго барыштан көбү жалкайт. Себеби инфраструктураны
жеңилдеш үчүн ал жерге дагы акча кетет. Так. Демек, пробка боюнча бир бекерчиликтеби же оюбузга келген. Метро куруш керек. О, еще круче. Как ты построишь метро? Кантип койгансың? Мамлекет построит, что там сверху начнут. Балбак абаң метро курабыз деп аттыр эле? Монорельс беле? Монорельс. Метро курабыз деп дагы баягында шайлоо учурунда кээ бир адамдар айтып аткан. Анын ичинде биздин партиядагы кандидаттар дагы метро курабыз дешкен. Жөн эле эмес. Себеби буга чейин ишкер болуп жүргөндө Москвада да куруп жүрүшкөн экен. Ошол эле балдар. Сен дагы айтып аттың беле, у тебя близкий родственник? Я говорил про метро, а они говорили про монорельс. Нет, про метро сейчас башка сөз айттым. Про метро у тебя знакомый был, да? Жок, менде туган бар. Жизде ал эмеде Казакстанда. Сенде дагы жиздең барбы? Жизде бар Давай. Казахстанда. Он метро строил в Алмате. У нас просто кольцо можно сделать вот с 12-го микрорайона, Аламедин, Дордой и дальше вот Новопокровка и обратно замкнуть. Это все, кто сейчас, допустим, с 12-го микрорайона едет на Дордой или на Аламедин, все едут через вот эти улицы. А так метро менде жетип. Дагы бир сунушубуз метро экен. Кубаныч мырза, сиз мынау чет желдин жараны катары, ушул Бишкекке келгендеги ушул метро сиз үчүн көйгөй жаратабы? Мындай жумушка барып келген. Өзүңүздүн оюңуз деле. Бул жерде саясаты жок. Тыгынбы? Тыгын. Ооба. Ушуну кантип чечсек болот сиздин көз карашыңыз боюнча? Башка мамлекеттин жараны катары, эгерде сиздин мамлекетиңиз да ушундай болгондо кантип аракет кылмак? Эми мен сизди ийне чейин айтып бериңиз дебейм, оюңуз. Эмнеден улам тыгын болот? Жолдордун кичинелигинен, машинанын көбөйгөндүгүнөн тыгын болот. Анда баягы биздин спикер айтмакчы, атайын жолдорду кичинтириш керек, машиналар азайыш үчүн дегендей, дагы ошондой туурабы анда? Жолдорду кичинертелеби же машиналарды азайтайлыбы? Башка жолдорун караштырыш керек да. Особенно сиз шаарда жүргөндө кайсы жерлер сизге аябай көңүлүңүзгө катуу тийген тыгындар каерде? Советский, Ахунбаева. Бул Советский, Ахунбаевалар эң чоң трассалардын бири. Бул бизден да кыргыз, себеби бул коңшу өлкөдө жашаган этнический кыргыз. Бирок ушунча жүрүп, тилдерин жоготпоптур. Мен алайлык болгону менен ушул балага салыштырмалуу короче, вот это воскресенье, суббота деп кошуп берем даже. Булар даже ушинтип кошпойт экенсиздер, жекшемби, ишемби деп сүйлөшөт экен. Анда бул эми мынау тыгында отурган тыгынды